Кандайсыңар балдар? Бүгүнкү биздин жомогубуз ырыс алды ынтымак. Илгери бир акылман карыянын 9 уулу болуптур. Бирок балдары атасынын айткан акылын укпай, ар кимиси өз бетинче жүрүп, чоңу кичинесин сабап, кичинеси чоңуна акырая карап, биримдиги жок 9 бир тууганды бөлөк кишилер да уруп кетишчү экен. Бир күнү атасы балдарынын кылыгын ойлоп, терең ойго батат. Эч айла болбогон соң карыя тоого барып, үйүнө чоң тутам тобулгуну жыгачын көтөрүп келет. Анан балдарын баарын чогултуп алып: "Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мына бу тобулгуну ушу тобу менен сындырып көргүлөчү", деп байланган тутамды карматты. 9 уулдун ар бири кезектешип күчүн сынашты. Бооланган тобулгуну эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып отуруп калышты. Карыя тобулгунун боосун чечип: "Эми бирден сындырып көргүлө", деди. Балдары бирден тобулгуну ошол замат эле чарт-чурт сындырып салышты. Алар сындырганына мактанышып, жыргап калышты. Ушул жерде да "сен мен" деп айтыша кетип жатышты. Күчтүүлөрү күчү жогун жыга коюп, кырк көрсөтүп турушту. Эми абышка балдарын отургузуп алып, нускалуу сөз баштады. "Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгер ынтымагыңар жок болсо, душман деген силерди жанагы жалгыз тобулгадай чарт-чурт сындырып коюп кете берет. Ал эми бооланган тобулгадай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл, силерди эч ким майтара да албайт. Мына аны көрдүңөр го. Турмуш деле ушундай. Силер канчалык бирдиктүү болсоңор, ошончолук зоболоңор көтөрүлөт. Ынтымак бар жерде ырыс токтойт. Менин айтарым ушул, балдарым. Эсиңер болсо, айтканымды угуп калгыла", деп карыя сөзүн бүтүрөт. Көп узабай карыя кайтыш болот. Балдары атасынын айткандарын эстеп акылга келип, бирдиктүү оокат кылышып, касташкан душманын жеңип, артык дүйнөсү болсо бейбечарага берип, ынтымактуу турмуш өткөрүшүптүр. Ырыс алды ынтымак деген сөз ошондон калган экен.